Assalamu alaikum урматтуу көрүүчүлөр, кыскача маалымат. Мен сиздер менен Улан Уланбетов. Айтмакчы мактаганыбыз тойдо осурат демекчи, жол салып жатабыз деген жол маселесине келсек. Жакында эле Ташиев жол маселесине кийлиш баштаган видеого көңүл бурсак. Елди качан мына жол кой бересиз? Bunun ayağında koyuyoruz. Ноябрь ayağında болот экен. Анда сен үчүн октябрь деп атасың. Жоқ, мен жолдың негізі бүтүшүн айтам. Жолдун ачылышын айтып атам. УКМК министрге тиешеси барбы же жокпу деген маселе элдин көңүлүн буруп баштады. Эмнеге жана эмне үчүн аракет кылып жатат? Камчыбек Ташиев жөндөн жөн эки жолу өзгөнгө барып, жергиликтүү бийликти, ошол жерде куруучуларды тизип, аркасынан чуркап жүргөн эмес, тик учактан учуп барып туруп, үстүнөн көзөмөлдөп, карап, шаштырып жүргөнү жөндөн жөн эмес. Себеби ал жол акы төлөнүп өтө турган жол болот. Ал жерден эки компания пайда табат. Азыр Азаттык чыгарган маалымат боюнча жеңил машиналар 200 сомдон төлөйт экен, ошо 13 километр жолдон өтүш үчүн. Грузовой машиналар 700 сомдон төлөйт экен. Ошентип эки компания бар, акча ошодон пайда таба турган. Анын экөөсү тең Таймураз Ташиевге тиешелүү. Ал Ташиев Камчыбектин баласы. Биринчиси болсо тез жол деген, анын ичинде түздөн түз. Ээси Таймураз Ташиев. Экинчиси болсо Жагалмайдын ээси бир компания, ал Гранд Холдинг деген компания. Ал болсо негиздөөчүсүнүн бириси Таймураз Ташиев, экинчиси болсо Нурлан Сулайманов, мурунку экс-министр транспорт боюнча, жол боюнча. Ал болсо коррупция боюнча соттолуп, күнөөлүү болуп табылган убагында. Демек мамлекеттик каналдар мактай берет, жеке каналдар чындыкты айткан үчүн камала берет демекчи Айтор Садыр Жапаров Дароо Болот Темировго жооп берди. Бир топ жолдорду бергенге даярбыз. Бирок бир дагы компания же жеке жактар мен салам деп келген жок. Анткени жол өзүн-өзү узак убакытта актайт. Ал эми өзгөн айланма жолун салып жаткан Таймуразга рахмат эле айтпайлыбы? Акчасы бар адамды издеп, инвестор таап келип салып жатканына ыраазы болушубуз керек. Таймураз эгер мамлекетке зыян келтире турган болсо, өзү ачкан компанияны киргизмек беле. Андай боло турган болсо, бат эле билинип каларын жакшы билет да. Мамлекетке пайда келтирип жаткан үчүн ишенимдүү түрдө киришип жатат да. Эптеп эле калпын жакшырыш үчүн чычалап жатабы? Эми Садыр Жапаров жооп берди, бирок жообу өзүнчө далил болду да. Садыр Жапаров айтып атат, Таймураз Ташиевге рахмат айтышыбыз керек, эч ким ал жолду кургусу келген жок, ошон үчүн Таймураз чуркап келе калып кура баштады деген жооп. Андан сырткары биздин балдарыбыз дейт, ошо Ташиевдин Таймуразы, анан Садыр Жапаровдун Рустамы инвесторларды алып келип атат, ошон үчүн унчукпагыла деген мааниде сүйлөдү. Бирок ошол сөздөрү бул азыркы убакта үй бүлөлүк башкаруу мамлекетте болуп атканы далил болуп чыкты да. Ошо жоопту уккан адамдар эми көздөрү ачыла баштады да. Эмне болуп атканын бардык Кыргызстанды өзүнүн жеке компаниядай башкарып, ар жерлерге чоң мамлекеттик проекттерге өздөрүнүн балдарын, досторун ээ кылып, ошо пайдасын өзүнүн чөнтөгүнө таба турганын кылып иштеп атышат да. Азыр КТРдин мактанган завод болобу же болсо курулуш болобу, бардыгы биз иликтей баштасак, иликтеп чыккан деле иликтөөлөрүбүз деле чыккан, бардыгынын аркасында же
айланасындагы адамдардын компаниялары же балдары отурат да, балдарын достору, туугандары, ушулардын компаниянын пайдасына мамлекет иштеп атканы азыр далил болду. Чычалаган эми түшүнүктүү болду окшойт. Кыргызстанда үй бүлөлүк башкаруу кайтты десек болот. Садыр Жапаров дароо жооп берген видеону толук көрсөк. Жакында Камчыбек Ташиев өзгөнгө учуп барды. Коопсуздук боюнча же мамлекеттик коргоо маселеси менен эмес, өзгөндөгү айлантма жолду көргөнү барды. Эми аны мактаган каналдар текшергени келди деп жарыялады. Курууучу компаниянын жетекчилерине жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө жолдун сапатына көңүл бурууга жана белгиленген мөөнөттө бүткөрүүнү тапшырып, жолдун маанилүүлүгүн белгиледи. Жөө дагы текшерди, анысы жетишпей мамлекеттик тик учакты дагы учуруп, асмандан дагы көрүп чыкты. Эмнеге Камчыбек Ташиев үчүн бул жол мынча маанилүү? Анда эмесе суроого жооп издеп көрөлү. Бул жол Кыргызстанда биринчи акы төлөп өтүү жол болот. Пайдасын мамлекет жана дагы эки жеке компания табат. Бирөөсү бул Тез жол деген фирма. Минюстан карасак, ээси жөнөкөй карапайым бизнесмен эмес, так Камчыбек Ташиевдин уулу Таймураз. Ова, улум, ова. Я вот ты правильно делаешь, нужно отстраниться. Отстраниться, вмешиваться, не надо вмешиваться в дела государственные. Акыры ел түшүнөт да кайда, молодцы экен, блин. Вообще кийлигишпейт, атасынын ишине да кийлигишпейт, башка иштерге да кийлигишпейт. Өзү менен өзү боло жүрөт, молодцы. Атасы болсо монтип иштеп атат деп эл жакшы көрөт да. Жогай, жаңылышпадыңыз. Ооба, Камчыбек Ташиевдин жанындагы так ошол Нурлан Сулайманов, баягы мурунку транспорт министри, коррупция менен соттолгон. Эмне кылып жүрөт десеңер, бул киши дагы өзгөн жолдон келечекте пайда табат. Мамлекет менен келишимге кол койгон экинчи компания Жаңалмай. Жаңалмайдын ээси дагы бир компания Grand Holding деген. Анын негиздөөчүлөрүн карасак, Нурлан Сулайманов жана Таймураз Ташиев. Урматтуу кызматкерлер, мен өзүм тарабынан айтып коеюн. Ар дайым айтып келгем, менин бир дагы бир тууганым, балдарым, бир туугандарым менен силер эч кандай мамиле кылбашыңар керек. Эгер кимдир бирөө менен сүйлөшүп кое турган болсоңор, телефон менен даже сүйлөшкөн болсоңор, жоопко тартыласыңар, кызматтуу иликтөөгө алынасыңар. Бир дагы менин жакындарымдын тапшырмалары болобу, сураныштары болобу, өтүнүчтөрү болобу, эч кандай аны аткарууга силер милдеттүү эмессиңер. Жана аткарышыңар керек эмес. Жакында эле дагы бир жаңылык чыкты. Таймураз Ташиевдин жана Нурлан Сулаймановдун компаниясы мамлекет менен биргелешип дагы бир бизнес ачты. Чаткалда бир топ ГЭСтерди курат имиш. Мамлекет келишимди так ошол Grand Holding менен түздү. Ал эми мамлекеттик деңгээлдеги чоң проекттерди Садыр Жапаровдун баласынын досторуна өткөрүп бергенин мурунку иликтөөлөрдө айтып бергенбиз. Ошентип биз бул иликтөөдөн төмөнкүлөрдү билдик. Хабибулла Абдыкадырды Садыр Жапаров Бишкек Сити жана башка бир катар объектилердин курулушунун ири инвестору деп билдирген. Бишкек Ситини Бишкек Construction and Development компаниясы куруп жатат. Негиздөөчүсү Хабибулла Абдыкадырдын Hyper Partners компаниясы. Президенттин уулунун досу Арген Кадырбековдун Mega Construct компаниясы да ээлик кылат. Мындан тышкары Рустам Жапаровдун дагы бир досу Дастан Эрмекбай уулу Invest Trade компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири. Хабибулла Абдыкадырдын компаниясы да Ташкент Trade борбору негиздөөчүлөрдүн бири болуп эсептелет. Ал эми Invest Trade Эркечтам чек ара бекетине жакын жерди ижарага алган. Эми болсо Камчыбек Ташиев досунан калбай баласын жайгаштырып жүргөн учур. Балам, балам, жан балам, ağlamayın sadağım. Айта берем, сөзүмөн кайта берем демекчи, Садыр Жапаров жана Ташиевдин балдары Кыргызстанда эптеп бизнес кылайын деген маселеде.
Бирок бир интервьюга көңүл бурсак. Сегодняшний президент Киргизстана, он был в свое время вашим советником, он ваше протеже, он ваш ставленник, правильно? Вы можете сказать, вы тоже должны этим гордиться, я думаю. Да, он, когда меня избрали в 2005 году президентом, сформировали нашу команду, хорошая команда была. Я горжусь своей командой, кто помогал. Один президент, что он будет делать? Это хорошая работа правительства, это хорошая работа губернаторов, руководителей районов, сельских управ. Это огромная команда. Вот когда они работают все в одном русле, с хорошей дисциплиной, там есть хороший результат. Вот. И Садыр Нургожаевич Джапаров, сегодняшний президент, он, если мне память не изменяет, он с 2007 по 2009 год был советником у меня. А в 2009 я его назначил директором агентства по предупреждению коррупции. И он работал до 2010. Ну, после переворота он тоже ушел. Вот так у нас работа. Эми өзүңүздөр ойлонуп көрүңүздөр. Кимдин буйругун бастык жана эки дос Кыргызстанды бизнес катар көрүп алышканбы? Кур намустуу мекенчил бийликке келгечекте өзүн төшкө чаап келет. Бийликке жетип алгандан кийин берген убадаларын унутуп калат. Мен Улан Нурманбетов, көрүшкөнчө аман туруңуздар. Кызык жашоо башталды, иштетели баштады. Бир муштундай түйүлөлү бириктирип жаштарды. Эч кайдыгер болбойлу, келечекте хойлойлу. Жагалданбай байларга, мыктыларды колдойлу. Сиздин 87 сомуңуз Кыргызстанда коррупция менен күрөшүүгө кандай жардам берет? Анткени айтайт десе каналынын миссиясы Кыргызстандын элине кызмат кылуу, элдин үнү болуу. Биз силердин көзүңөр менен карап, кулагыңар менен угуп, чилистендердин карасантай схемаларын ачыкка чыгарабыз. Аларды сиздер менен биздин кызыкчылыгыбыз үчүн, азыркы эркин Кыргызстандын жыргалчылыгы үчүн иштөөгө мажбурлайбыз. Эркиндик берилбейт, ага жетүү керек. Ал үчүн күрөшүүбүз керек. Patreon жөнүндө толук инструкцияны видеонун алдындагы шилтемеден көрсөңүз болот. Patreon'дон бизди колдоңуз.